Кыргыз тили күнүмдүк саясий, экономикалык жана социалдык турмушта бекем орун алмайын кыргыз эли эч качан өнүгө албайт. Улуттук идеология деп буга чейин ар нерсени сүйлөп жана издеп келгенибиз менен идеология дал ушул мамлекеттик тилден башталат. Президент, өкмөт башчы, министр, айтор кайсыл гана мамлекеттик жетекчи болбосун кыргызча сүйлөмөйүн эне тилдин өнүгүшү өтө оор. Кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил деген бийик макамга ээ болуп, эгемендик алган жылдардан бери Кыргызстан мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү боюнча бардык органдарда, мекемелерде жана уюмдарда иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлөт деген мыйзам кабыл алынган. Тилекке каршы бул мыйзам бүгүнкү күндө кагаз бетинде гана калып келатат. Азыр биздин мезгил заманбап технологиянын, интернеттин мезгили болуп калды. Мен дагы келип интернетте биздин сайтыбыз бар деди. Карап көрсөм, акыркы 1 жылдан бери бир жаңы нерсе, бир эмени кошпоптур. Бул мындай ирең салаңдык менен, кош көңүлдүк менен иштеп келгендигин айтып жатат. Ушул жылдын 1-июлунда президент Алмазбек Атамбаев 2014-2020 жылдардагы тил саясатын жакшыртуу боюнча улуттук долбоордун алкагында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 22 адамдан турган топ түздү. Ага коомдук ишмерлер, журналисттер, тилчилер, депутаттар жана жазуучулар кирген. Топтун дагы бир мүчөсү филология илимдеринин профессору Замира Дербишеванын айтымында кыргыз тили толук кандуу мамлекеттик тил болуп калыптанышына дагы убакыт керектелет дейт ал. Кыргыз тилинде мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөр жогорку билимди кыргыз тилинде уланта алышпай келет. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда кыргыз тилдүү лингвисттердин, медиктердин, техникалык адистердин жана базанын жетишсиздигинен жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Тил жандуу организм сыяктуу өнүгүп турат. Ошондуктан кыргыз тилинин өнүгүшүнө коом өзү да кызыктар болуш керек. Эне тили болбосо ат албайт улуттун дегенде кыргыз тилинин тарыхы бул биздин элибиздин тарыхы. Андыктан тил маселеси мамлекетибиздин орчундуу негизги багыттарынан болуп кала бермекчи.